Барыңыздарга салам достор. Мен бүгүн өзүм машинама обзор жасап берейин дедим достор. Бул Prius 30 кузовундагы автоунаа достор. Мага жаккан азыр силерге эң зор фишкаларын көрсөтөм достор. Азыр бул машинада достор өзүмө жаккан фишкалардан бири бул круиз контроль. Круиз контроль, короче, машинаны кетип атканда, мисалы 60-тан, то есть 40-тан өткөндөн кийин машинаны круиз контролго салып койсоңор достор, машина өзү газ өзү терип кете берет достор. Ошол мага эң жаккан функциясы. Анан машинанын көрүнүшү ушундай, скорость анан прикольно мындай достор. Мындай кылсаң дыйга чөт, мындай кылсаң задыйга жүрөт. Азыр тормоз басып кылыш керек да. Ортодо кылам. Кожаный салон достор. Короче, мен алганда кожаный эмесле, ковриктер азыр таза эмес экен. Мен жеңим, палубкаларым полун чыккан эле. Ошон үчүн азыр айлантырып келгем да, ошон үчүн таза эмес ичи. А так сырттан көрүнүшү мындай достор, 0.5 кайын. Көрүнүшү мындай чисто японский производство. Эң жаккан жерлери ошо достор. Анан өзүм мындай суппорт да. Шторкилер койгом достор. Анан суппорттарды өзүм краскалап, азыркы состояниясы достор мындай. Өтө идеал болбосо деле, мен оюмча нормалдуу деп ойлойм достор. Сиздер эмне деп ойлойсуңар? Өзүңөрдү оюңарды комментарийде жазып кеткиле достор. Мен оюмча 19 жаштагы балага нормалдуу ушул машина. Объем 1.8 гибрид. Көрсөңөр машина вообще тынч азыр. Потому что машина гибрид болсо достор, машина жарымы электро, жарымы жөнөкөй мотор менен болот. Машинада 2 та мотор болот да. Азыр мына жөнөкөй мотордо турат. Эгер максималка жандырып, кондиционер жандырып, машина кичине жүрө турган болсо, уже жөнөкөй мотор иштеп, гибрид мотор заряд алат достор. Азыр өтө көп аракет кылыш керек, азыр убакыт жок, просто ошон үчүн достор мен ошону айтып кетейин дедим достор. Эми 19 жашта ушундай машина иметь этиш мен оюмча нормалдуу деп ойлойм. Гибрид 1.8, объем 1.8 болсо бул манаталарды жөн эле алып коет да достор. Бул машинаны бир айына где-то мен күнүнө, то есть 100 километрине бул машина 5 литрдей ичет да. 5 литрдей иче турган болсо, мен полный бак эле коям, 2000дей болот да. 2000 сом койсом полный бак жетпей калат го, бирок эми почти полный эле на таблодо полный көрсөтүп калат да. Силерге көрсөтөйүн азыр на табло. Мына болсо газды басканды көрсөт. Кнопканы басып туруп азыр. Мына кнопканы баса турган болсоңор, мына дисплей дегенди баса турган болсоңор, бассаңар экран өзгөрөт. Мындай кылып койсоңор деле болот. Мындай кылып койсоңор машина жүргөнү мына жөнөкөй обычный мотор экен, мына гибрид мотор, мына батарейка. Жүргөндө ошол жерде анимация болот, что жүрүп атат же машина заряд алып атат деген анимация болот достор. Анан расходуна келе турган болсок, бул машинаны ходовой частын али кыла элекмин. Жарым жылдан бери минип жүрөм, ходовойн кыла элекмин али. Бирок ошо бензин эконом нормальный кылат да достор. Батарейка болгон үчүн машина вообще экономичный. Гибрид деген реальный гибрид машиналар аябай сонун болот экен. Аскар ака бекерден Дубайдан машина алып келип атканда гибридке деп кызыкпайт экен эле да. Гибрид болгон үчүн достор айтып атам го 5 литр ичет да. Полный бак куюп койсоңор жүрө бересиңер да. Матизден деле экономичныйраак да. Бул үчүн Матиз 08 берден деле экономичныйраак да. Матиз где-то мен Матизди 2020 жыл мингенмин, 5 жыл мурда. Ошо 14-15 жашымда мингенмин да. Ошо Матиз 3 где-то бир 6-та 8-те ичет эле да, 6-та ичпейт эле, 8-те да ичет эле. А бул 5-те деле иче берет да достор. Минишиңерге карап бензин иче берет. Азыр мен кечеден мурда күнү 2000 сом койгон элем достор, мындан карагыла. Азыр жарымдан көбүрөөк болуп турат. Бул дегени 4 жарымдан көбүрөөгү бул 477 километр запас хода дейт. 477 километр жүрөт деп атат. Бул чынына келгенде 477 километр, конечно, жүрбөйт. Где-то ошо 400дүн нарак берагы жүрөт да. Эгер прям өчүп калчу эмесең, ошо 450ке жетип калышы мүмкүн. Эгер үнөндөп менем десеңер достор. Ошо дагы машина жөнүндө эмне айтып берсем. Ошо достор, машинанын состояниясы сырттан ушундай. Номерлер Хабаровский номерде 900-977 рандомно түшүп калган. Вообще мага жагат да, өтө кооз номерлер. Анан фарасы трехлинзовый достор. Бунун бир фарасы эле 30 000 турат экен да.
ошо такси кылган акелер айтты 30 000 турат деди да. Нормальный кымбат деди. Мындай эсеп кылып минишин керек деди да достор. Анан кнопка старт стоп. Кнопканы бассаңар жүрөт дейт го. Ошондой достор. Анан экран, музыка вообще качественный достор. Мен билбем кандай звуктар турат, ондой эле разбираться, звуктарда разбираться кыла бербейм, бирок машинаны японцы делают вещи дейт го. Мындай косяк таба элетмин да. Оор бузулуп, кээбирки машиналарды алсаң жөн эле бузула берет го. Ысыкта жүрсөң эле. Бул вакытта азыр Хабаровскийде достор 30 градус деп көрсөтүп атат, бирок 30дан ысыкта, точно 30дан ысык. Где-то бир 33 болуп атат да. Бирок машина өзүнө ысыкта деле. Хабаровскийде мен жашаган шаарда достор погода өтө суук болот да достор. Ошон үчүн буякта өтө суукка деле чыдай турган машина керек да. Суукка деле, ысыкка деле чыдай турган. Бул машина именно шу бардык нерсеге чыдай турган мен таң калтырды достор. Силер эмне деп ойлойсуңар достор? Шу мисалы 1.8 гибрид айтат го, мен Сонаталарды алып коет. Соната дегенде эми багы турбовыйларды алып койбойт го, бирок баягы эски Сонаталар болго 2000 Соната New Rise ошолорду алып коет да достор. Кыргызстандагы ошто акелерим минип жүргөн машиналарда. Акемдер менен туруп жарышат элек да бул машинада. Оюңар жазып кеткиле достор, эмне деп ойлойсуздар? Машина силерге жактыбы же жакпадыбы? Машинаны бир көрүп, оценивать этип коюп, видеого лайк жана подписка басып коюшуңуздарды сизден суранам достор. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө, пока.